Konkurstardагы көбөйүп атат азыр, кадрлар көп келип атабы азыр? Көп, бир орунга жок дегенде орточо 4-5 адам, бир орунга 20 адам тапшыргандар да. Ошону жана конкурсту, тестти абдан ачык, айкын, таза кылыш керек да. Бүт жаш балдар келет, алай ишениш керек да баары тең. Макулбу? Ошого көп көңүл бурсаңар, буюрса келечек ошо менен да. Кадр кызматынын орду ролу абдан чоң да. Ошол жерде иштеп атканда да байланыштуу да, мына ошого катуу көзөмөл кылды. Азыр мына система жакшы болду, бир адам жөнөткөндө. Онун каалаган тандашчыдан, ар жактан. Жанагы тууганчылык, тааныштык, өтүнүчтөр, анан телефон аркылуу суранычтар, ар кандай методдор жок эмес, бар болсо моюнга аш керек да. Ошонун баарын жок кылыш керек да. Кадрлар келгенде ишеним менен келиш керек, даярдан. Мен билим болсо, тажрыйба болсо өтөм деген. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 29 июлда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын директорунун милдетин аткаруучу Бакытбек Сагынбаев менен онлайн кеңешме өткөрдү. Мамлекеттик кадр кызматынын учурдагы ишмердүүлүгү жана жакын арадагы пландары, буга чейинки аныкталган милдеттердин ишке ашырылышы, анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын жогорку кесипкөй кадрларынын базасын түзүү тууралуу маалыматтар угулду. Мамлекеттик кадр кызматынын директорунун милдетин аткаруучу Бакытбек Сагынбаев 2020 жылдын 1 августунан тартап мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кадрларды тандоонун жаңы сынактык тутуму киргизилери тууралуу маалымат берди. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн ар кыл тармактарынын өнүгүшүнө кошумча дем берип жаткан жаштарды мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин катарына тартуу саясатын улантуунун маанисин баса белгиледи. Мамлекет башчысы жаш кадрлар сынактардын жыйынтыктарынан көмөн санабашы үчүн аларды ачык, айкын, таза өткөрүү зарылдыгын белгиледи. 50% босободон атаган талапкерлер конкурстук комиссияларга жөнөтүлсө, азыр бир гана эң жогорку баага ээ болгон конкурсант гана органдарга жөнөтүлөт.